биз тандаган себеби бул автобустар бул абдан да жөнөкөйлүгү менен баягы майдын үнөмдөлүшү андан тышкары ошол биз бул жерге жанагы GPS навигаторлорду койдук ар бир автобуска. Бул жанагы бизде мобилдик тиркеме бар. Ошол шаарыбызда кайсыл коомдук транспорт кайсы жерде жүргөнүн, кайсы аялдама кайсы убакта, канча убакта келерин. Анан экинчиден ушул жанагы азыр өзүңөр көрүп тургандай ушул электрондуу таблолорун, кассовый аппараттар автобустун ичине орнотулду. Карта менен төлөнө турган болсо, бул баасы төмөнүрөөк болот. Эгер мындай накталай акча менен төлөсө, анда баасы жогорураак болот да. Анан эми ушул биз мындан ары токтотпойбуз. Баягы коомдук транспортту биз мындай көбөйтүшүбүз керек. Бул ушул биринчи эле башталышы деп айтып койсок болот. Ошол мына биз азыр ушул 50 автобусту бул өзгөчө ушул биздин шаардын четинде жашаган жашоочуларыбызга мындай бир шарт түзүп берели деп атабыз да. Ушул шаардын четинен ушул борборго, шаардын центрлерине келип, кайра ушул келип кеткенге өзү мындай бир жакшы көрсөтсө бул автобустар, биз дагы 50 автобус алып келели деген планыбыз бар. Андан кийин мындай центрде жүрүш үчүн мындан чоңураак жанагы низкополый деп коет, ушул мындан чоң автобустарды да алып келели деген планыбыз бар.